ушул мыйзам долбоорунdan караганда бул медиатор өзү ким боло алат? Медиаторга талаптар бар. Ал медиация жөнүндө мыйзамда көрсөткөн жашы 25 жашка чейин боло албайт, 25 жаштан өйдө. Анан бул тараптардын адвокаты болбош керек, жаза аткаруу кызматынын кызматкери болбош керек, анан пробациянын кызматкери болбош керек. Ошондой бир талаптар коюлган да. Бул буга чейин 2018-жылында ушул мыйзам долбоору кабыл алган. Ооба. 2017-жылы. Ошол эле алдын алуу иштеген медитация жөнүндө бул жаңжалашкан тараптар арасында канчалык тездик менен медитация колдонулат да? Эгер жалаң бизде жаза аткаруу тутумун алсак, биз баардык ошол мыйзам кабыл алгандан кийин болжол менен тагыр айтып коеюн, 13 арыз түшкөн, медиация түшүндүрүү биздин кызматкерлер аткарган түшүндүрүү иштеринин негизинде жыйынтыгында 13. Бирок алардын баары медиация болгон эмес да, ишке ашпалган, анткени ар кандай ар түрдүү себептерден да. Көбүнчө кайра өзүнүн арызын кайтарып алышкан. Бул мисал үчүн сот процессинде эгер жарандарыбыз жаңжалашкан иштериңизге бул кыйын медиаторлор кантип тапса болот да? Бул кай жерде бир маалымат барбы же ким сунуштайбы? Кантип иштеп коет механизм өзүчү? Мыйзамдын негизинде бизде түзүлгөн республикалык медиаторлордун коому. Ошол медиаторлорду тандап, ошолорду жумушка алышат да. Биз ошо киргизилген өзгөртүүлөр, сунушталган өзгөртүүлөр жалаң гана ошо жаза аткаруу тутумундагы соттолгондордун арасында. Анткени ошол мыйзамда камтылган эмес экен да. Жаза аткаруу кодексинде көрсөтүлгөн, бирок ошол түздөн түз ишке жөнгө салуучу мыйзамда, медиацияны жөнгө салуучу көрсөтүлгөн эмес да. Бул мындай укуктук мындай пробел болот. Ошондуктан аны жоюу үчүн ошондой өзгөртүүлөр киргизип атабыз да мыйзамга. Жалаң уже соттолгондорго арналган. Сиздин өзүңүздүн оюңузда бул үй бүлөлүк медиаторлорду мамлекеттик деңгээлде чыгаруу кажетпи? Сиз кандай ойлоп атасыз? Мен ойлойм, мындайдын потенциалы бар, келечеги бар. Бирок албетте жакынкы арада бул мындай толук кандуу иштей албайт, ошол иштей албайт го. Анткени көп убакыт өтүш керек, көп нерселерден мындай объективдүү, субъективдүү мындай негиздер бар да. Бул жаңжалдардын чечүү үчүн медиацияны колдонуу милдеттүү эмес да? Жок, ооба. Өз ыктыяры менен. Бирок бул медиация жөнүндө мыйзамдын 20-беренесинде укук бузуулар жана кылмыш иштерин карап жаткан сотторго, арбитрларга, тергөөчүлөргө, алгачкы тергөө органдарынын ыйгарым укуктуу адамдарына, жаза аткаруу жана пробация мекемелеринин кызматчыларына каралып жаткан укук бузуулар жана кылмыш иштерин алкагында медиаторлорго маалыматтык жолугууга жөнөтүүгө укуктуу деп белгиленген. Ал эми жиберген учурда тараптар медиаторго баруунда баш тарты алышпачы? Медиаторлор? Жок, биринчи аларга баш тартууга мындай өзү тандалат. Анткени биринчи мындай да процедура кылганда соттолгон адам өзү медиацияга ошо жараштырууга барам десе, арызын жазат да. Ошол арызды биз ошол республикадык медиаторлордун коомуна жөнөтөбүз. Ошоларды карашат, медиаторлорду алып барат да. Ошол медиатор менен келишим түзүлөт. Медиациялык келишим. Ошол келишимдин аркасында иш жүргүзөт да. Жок, бул 20-беренесинде бул жерде өз калуучулук укугунун принциптери бузбайбы? Жок. Мындай. Мен түшүнүп атам сиздин. Жок, бул ыктыярдуу принциптерин бузбайт. 22-беренесизби? Жок, жөнөтүүгө укуктуу деп турабыз да. Жөнөтүүгө укуктуу. Бул мүмкүн муну укук эмес, милдет кылуу кажет эмеспи? Укуктук эмес? Менимче бул мындай маалыматтык техникалык катары, мындай. Техникалык катары. Формулировкада мындай, тилме боюнча. Просто бул жазганда тиги өзү каалоочулук укугу бузулат деп эсептейм да. Сиз дагы бир жолу карап коюңузчу. Жарайт. Карап чыгабыз экинчи жолу. Бул мындай маалыматтык жолугушуу кажет. Эмнеге дегенде бул көп учурда медиаторлор сотко четкирбей тынчтык жолу менен жаңжалдарды чечүүгө жардам берилет да.
Мен түшүндүм. Сизде ошо жолугушууга жөнөтүү укуктуу деген сөздү ошол Ооба. өзүнүн ыктыяры болбосо деле укуктуу деген сөз деп атасыз. Мен түшүнүктүм. Бул жерде Карап чыгабыз мындай да. Ошондой. Ам, Кабыл алдым. Мен ушул бул мыйзамдын долбоорун колдойм. Бул медиация бизге керек деп эсептейм. Өзгөчө үй бүлөлүк маселенин алды институту сактап калууга, балдарды коргоого жана башка учурларда чоң жардам берет да. Бирок эгер бир тарап, мисалы үчүн, макул болбосо, бул медиатор иштеке кыла албайт да. Ооба. Эки тараптуу болуш керек да. Эки тарап болуш керек да. Медиатор Ошондо ошо карап коюш жумушуда керек. эки тараптар ошо жараштырылат да. Көп жеринден эгер талап болсо, бул медиаторлор менен келиштербесе, анан бул дагы жардам бере албайт да. Ооба. Бул жагынан дагы иштеп койсоңуз болот да. Жарайт. Рахмат. Туура. Рахмат.